Urmattуу YouTube görүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, жердештер. Мен Абдумаликов Бакыт, Жалал Абад областынан боломун. Ушул бүгүн азыр мигранттардын, ушул Россия жергесинде эмгектенип жүргөн мигранттардын атынан биздин мамлекет башчыбыз Сооронбай Шарипович Жээнбековго ушул коронавирус оорусунун мигранттарга тийгизип коюучу кандайдыр бир терс жагдайлары жөнүндө кайрылуу жасаймын. Кимде ким көргөн болсоңуздар достор, колдоп коюңуздар. Анткени Казакстан эгерде чек арасын жаба турган болсо, бизде жакшы билесиздер, ушул күндө миңдеген адамдар, миңдеген ушул жарандарыбыз Казакстанга кирди чыкты кылып, баягы документтерин легалдаштырып турушат. Эгерде чек ара жабылып, ошондой кирди чыкты документтер жасалбай калса, заматтын ичинде 10-15 күндө же 1 айдын ичинде биздин абдан көп жарандарыбыз нелегалга айланып, кара списокко түшүп, ушул кыйынчылык заманда эптеп тиричилик кылып жүргөн учурубузда дагы чоң бир көйгөй болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан алдын ала азыртан кеч болуп кала электе, кандайдыр бир тагдырлар ушул кара списокко түшүп кала электе, урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу биздин тышкы иштер министри болобу, же болбосо ошо миграциялык кызматтагы адистерибиз болобу, иши кылып, кимдериңиздер болсоңуздар дагы тез аранын ичинде чара көрүп, ушул границалар жабылып жатат. Биздин жарандарыбыз, ушундай Кыргызстандын адамдары таможный союзга киргендигибизге байланыштуу деп кандайдыр бир жол жоболору менен иши кылып, баягы кандайдыр бир 3 ай же 5 айбы же 2 айбы иши кылып өзүңүздөр чечип, ушул жарандарыбызга ушул срокто, ушул белгисиз болуп жаткан учурда бир амнистия алып берүүнү сиздерден суранып кетемин. Ушул мигранттардын атынан мен сизге кайрылып жатамын. Анткени абал чынын айтканда азырынча мындай белгисиз болуп турганы менен Москвада мына ооруканалар түшүп жатат. Биздин жака элдеги өлкөлөрүбүз, Казакстан, Өзбекстан границаларын жаап жатат. Биздин мамлекетибиз азырынча тынч, бирок баягы мигранттарга ушундай нерселер болуп кетсе, аябай чоң бул дагы экономикалык көйгөйлөрдү жаратат, кыйынчылык болуп турган учурда. Саламатта туруңуздар, мени колдоп коюңуздар, урматтуу көргөн достор.